Assalamu alaikum. Biz hazır New York şehrine geldik. Bunu nебоскребтердің arası. Анан көчөнү карасаң, атактуу сары таксилер көп. Мына мисалга бирөө келе жатат. Анан бир экен байкадым. Карасаңыздар, бул абдан чоң шаар. Балким 15 миллион тегереген адам жашайт болуш керек, мындай расмий түрдө келип кеткендерди эсепке албаганда. Бирок ушунчалык чоң болсо деле шамал жүрүп турат да. Эмнеге шамал жүрүп турат? Анткени мына жолдорун карасаңыздар, бул жагы деле көрүнүп турат, ар жагы. Анан мына атайын кесилишке келип атам. Бул жагы деле бир карасаң туннелдин ар жагы көрүнүп турат да. Туннелдин карасаңыздар, асман көрүнүп турат, аба көрүнүп турат, жол көрүнүп турат. Бул жагы деле ошондой. Анткени чоң шаар болгону менен шамал ары бери жүргүдөй, шамал өткүдөй кылып туруп курган да. Ошон үчүн мына кадимкидей шамал билинип турат. Бишкекте болсо өзүчө эле мозаика болуп калды. Шамал жолун тосуп койдук, токумдай жер тапсак эле курулуш кылып сата берип, ошондон кадимкидей Бишкектен шамал өтпөй калды. Түтүн болуп атканы, жайдын күнү үп болуп атканы, дем болуп атканы ошондон да. Ошон үчүн мени ушул өкүндүрүп атат. Кантсе деле мындай шаардын ген планы, генералдык планы алыс сөйлөш керек экен.